эмес азыр бардыңар тең китебиңерди, дептериңерди алгыла, ачып койгула дагы. Биз өткөн сабактарды кичине бышыктап кетсек балдар. Айнура Мааткеримова 27 жылдан бери ушинтип башталыш классын балдарын окутуп келе жатат. Азыркы Токтогул Сатылганов атындагы номер 69-окуу тарбия комплекс гимназиясында 4-классын кыргыз тил сабагы. Адегенде эле байкалганы класста 40 окуучу болсо, баары түгөл отурушат. Балдардын окууга делгирлигин ойготкон мугалимдин сабагына назар салдык. Негизги сөз түркүмдөрү канча? 6 экен, Ошол негизги сөз түркүмдөрүн ким айтып койду? Зататоч, сынаточ, санаточ, этиш, ататоч, такточ. Азаматсың, 6 негизги сөз түркүмү бар экен. Отур, туура. Кимдер? Эмне? Анан эмнелер экен? Балдар ислам туура таптыбы? Ооба. Азаматсың ислам. Балдар этиш. Этиш эмнелер айтабыз? Этиш не аклай? Этиш ал кыймыл аракети, заттын кыймыл аракетин билдирип, эмне кылат, эмне кылышат, ошол суроолорго жооп берет экен. Азаматсың отура кой. Этиштер канча чакта турат экен? Муса? Этиш болсо 3 чакка бөлүнөт. 3 чакка бөлүнөт экен. Алар кандай чак экен? Өткөн чак, келер чак. Азаматсың Муса келип даскага чыгып, мага учур чактын соосун көрсөтүп берчи, учур чакты. Эмне кылып жатат? Эмне кылып жатат? Учур чак экен. Азаматсың. Эми Арсен келчи мага. Келер чакка кандай суроо беребиз? Эмне кылат? Эмне кылат, Бул келер чак, эмне кылат? Эми өткөн чакты кыл. Кел акыл жазып кой. Өткөн чакты кайсы экен? Өткөн чак эмне кылды? Эмне кылды экен? Азаматсыңар балдар. Бардыңар тең абдан жакшы окуп келиптирсиңер балдар, Эми балдар, ушул сыйкырдуу таякча менен ортого балдарды чакырып алалык, Анда эмесе азыр даскага чыгат Эмилбек чыгат. Доскага чыгат Амир чыгат экен. Дагы доскага чыгат Эмирлан чыгат экен. Кана көрөлү. Бул ким экен? Айша. Кел ой Айша. Бардыгыбыз бирден эмне алып келбиз? Шапалак алабыз кел. Эми бул жака турабыз. Ким? Тест алат, Бул жерде өзүнүн атын кайталап, өзүнүн атын айткан чымчык. Бул эмне? Табабыз ошо чымчыкты өзүнүн атын айтат экен. Азаматсың, өзүнүн атын кайсы чымчык айтат экен? Кайсы куш айтат? Күкүк, туура Азаматсың. Дагы асманда эмнелер жымыңдайт караңгыда? Эмнелер жымыңдайт экен? Жылдыздар. Азаматсың. Жакшы, эми дагы ойлонобуз. Жайы кышы бирдей түстөгү өсүмдүк. Мына ушундай ар бир сабакты, ал кыргыз тил болобу, же математика болобу, оюн түрүнө айлантып өтүү мугалимдин айтымында балдардын сабакка болгон кызыгуусун арттырат. Сабакта колдонулчу ар кандай көрсөтмө куралдардын баарын педагог өз колу менен жасаган. Сабак өтүүдөгү өзгөчө чеберчилиги менен улуттук тренер кызматындагы мугалим көрсөтмө куралдардын ар биринин кандай максатта колдонуларын берилүү менен баянdoосун угуу көптөгөн кесиптештери үчүн да пайдалуу болорунан күмөнүбүз жок. Негизи башталгыч класстардын мугалимдери сабакты көрсөтмөлүү өтүш керек. Себеби балдарга тактилдик көрсөтмө куралдар керек. Мисалы үчүн мен бул жерден көрсөтмө куралдарын айрым айтып кетейин, айрымдарын. Мисалы үчүн бул көрсөтмө куралдарды мен өз колум менен жасаганмын. Бул жерден фигуралар бул жердин ичине кирип калат. Мисалы үчүн 6 бурчтук, тегерек, квадрат, 5 бурчтуктар, анан ушу менен мен балдарды топторго бөлүп алам да. Жана ошондой эле ушул фетрдин жардамы менен жомок китепчелерди жазадым. Андан сырткары балдарды күз мезгилинде топторго бөлүш үчүн мына ушундай жакшынакай кирпилерди жасаганмын. 5 топко бөлсөк, анан кийин бул жерден эгерде сары алмурт алгандар 1 топ болот, кызылды алгандар 1 топ болот, ушинтип баягы чаптап коюп сабак кызыктуу өтүш үчүн ушундай көрсөтмө куралдарды колдоном. Анан бул алма, муну дагы ар кандай түстү атайын кылып, ушуну кызыл алма, кара өрүк мындан дагы жасаганмын. Ошондо бул жерден 8 кара өрүктү кармагандар 8 окуучу 1 топко келип калат да.
математика сабагына 1-2 класстын балдарына муну санатып өтсөк болот. Мындан сырткары мондай карточкаларды жазаттырганмын. Бул карточканын бир жакшы жагы, бул магнитти, бул жерде магнит бар. Ана муну болсо доскага чаптап койсок болот да. Сөз түркүмдү өткөндөн кийин бала эсинде сактап калыш үчүн атайын ушундай көрсөтмөлүү сабактарды өткөнгө аракет кылабыз. Мисалы үчүн бул жерде сандар турат. 1-ден 9-га чейин сан. А бул жөн эле сан эмес, бул жерде 8-дин жадыбалы турат. Бул 8 деген санды цифраны билдирет, жана ошондой эле 8-дин жадыбалы. 8 жерде 1-8, 8 жерде 2-16, 8 жерде 3-24 деп бул жадыбалды дагы эстерине тутууга абдан жакшы жардам берет. Мындан сырткары, мисалы үчүн бул жерде саат, убакыт ченбирдиктери боюнча саатты колдонобуз. Анан булар болсо геометриялык фигураларды билиш үчүн мондай геоборд деп коет. Мына ушуларды колдонуп балдарга көрсөтмөлүү сабак өтөбүз да. Мисалы үчүн булдар мондай резина чоймонун жардамы менен балдар квадрат, 3 бурчтук, 5 бурчтуктарды түзүп, анын аянтын периметрин табат. Анан дагы өзүмдүн колуман мондай ары санатабыз, өңүн сурайбыз, өңү кандай, арынын көзү кандай формада, өзү кандай формада жасалган. Мына ошондой кылып биз сабактарды абдан жакшы көрсөтмөлүү өткөнгө аракет кылам. Поездду кандай максатта колдонобуз? Муну биз математикада сандардын катарын койгондо колдонобуз. Мына 1-2, 3, 4, 5 деп. Жана ошондой эле муну биз адабий окуу сабагында да колдонобуз. Мисалы үчүн окуянын эң башында эмне болду эле, андан кийин кандай окуя болду. Мына ошолорду балдар сүрөткө тартып, анан сүрөт менен бул жерге поезддерге коюп, анан улам катарын менен бая жомокту улам айтып отурушат да. Ошол убакта колдоном. Андан сырткары болсо буларды жана мен айткандай сөз түркүмдөрү, азыр 4 класстарга сөз түркүмдөрдү өтүп жатабыз. Мына ошол жерде сата точко, ким, кимдер, эмне, эмнелер деген суроолор берилет. Мына бул магниттин жардамы менен балдар ушундай кылып таап, анан кийин эрежелерин айтышат. Айнура Мааткеримова мугалимдик кесипти аркалоодо заманбап технологияларды колдоно билүүсү, билим берүүгө чыгармачылык мамилеси окуткан балдарынын билим деңгээлин арттырган. Окуу керемет долбоорунда улуттук тренер болуп 4 жыл эмгектенип, андан мектебине да бир нече көрсөтмө куралдар берилген. Долбоор боюнча келген биздин көрсөтмө куралдарыбыз бул абдан сонун көрсөтмө куралдар. Мындагы балдарга жакшы колдонобуз. Бул жерде жөнөкөй эле карасаңыздар, бул таякчалар. Бул таякчаларды биз деген кошууда, кемитүүдө, көбөйтүүдө, бөлүүдө да ушуну колдонобуз да, ондуктарды табууда. Андан сырткары бул жерде бизде сабактарды ыкчам текшерүү деген бар. Ошол ыкчам текшерүүдө мына мондай ооба жок деген карточканы колдонобуз да. Эгерде балдар кандайдыр бир суроо бергенде ооба же болбосо жок деп жооп берет да. Ушуну менен балдар сабакты канчалык деңгээлде түшүндү беребиз да. Мисалы үчүн эгерде бала жок деген мен суроомо жок деп жооп берсе, а эмне үчүн сен жок деп айттың? Сен жок эже, сынатоочко эмне кылып жатат деген суроо берилбейт. Ага кандай деген суроо берилет? Мен сизге кошулбайм, жок деп көрсөттүм дейт. Демек бала түшүнүптүр дейм да. А мисалы үчүн биз көбөйтүүнүн жадыбалына келсек, 2 жерде 2-4 десек, бала ооба дейт. А эмне келсе бала айтат, 2-ден 2 жолу 4-тү билдирет депчи. Биз ушундай сабактарда кыска кылып буну бардык сабакка интеграция кылып колдонобуз. Мисалы үчүн муну мен жана дүйнөгө, кыргыз тилге, адабий окууга, математикага колдонобуз. Ушундай өз кесибинин ысык сууна күйүп пышкан мугалимдин эмгеги текке кеткен жок. Чарчоону билбей, бүт дитин бала окутууга арнаган педагогдун тажрыйбасы улам артып, келгиле окуйбуз долбоорунда улуттук тренер гана эмес, мастер тренер болду. Учурда аймактардагы кесиптештеринде балдарга өзүндөй сабак берүүгө окутуп келе жатат. Андан сырткары STEM багытында да билим берүүдөгү ишин улантууда. Улуттук тренер болгондо биз мугалимдерди окутабыз. Мастер тренер болгондо биз улуттук тренерлерди да окутабыз, мугалимдерди да окутабыз да. Ошондой бир жетишкендиктерге ээ болдум. Бүт региондорду кыдырып, мугалимдерге окуучулардын билим сапатын жакшыртуу үчүн кандай көндүмдөрдү колдонобуз, кандай кылып сабак өтсөк жемиштүү болот, ошону өттүк. Азыр ушул тапта коррекциялык окуу боюнча мастер тренер болуп эмгектенип жатам. STEM боюнча дагы тренермин. Анан Мерсико тарабынан дагы уюштурулган ушу башталгыч класстардын окуу көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча ушул убакта азыр Оштун 2 группаны окутуп жатам. Айнура Мааткеримова педагогдук жамааттын окуучулардын арасында чоң кадыр-барктын ээси. Ал эми келечектеги мугалим болууну тандаган жаштар үчүн табылгыс устат, үлгүлүү насаатчы. Келгенден баштап Айнур эженин классына
класс менен иштешип жатам. Айнура эженин сабак өткөнүн көрүп, окуу методикасын көрүп, кандай технологиялар аркылуу өтөт, жаңы заманбап технологиялар менен өткөнүн көрүп, ошол биз университеттен алган теория жүзүндө алган билимибизди практика менен айкалыштырып өтүп жатабыз, окуп. Анан ушул Айнура эженин сабак өткөнүн көргөндөн кийин мугалимдердин окуучулар менен иштешүүдө кандай кыйынчылыктар болот, кандай мойнуңда жоопкерчиликтер болот, ошонун баардыгын түшүнүп жатам. Айнура эже менен ушундай Айнура эжеден билим алып, практиканы ошо Айнура эжеден өтүп жатканыма өтө кубанычтамын. Кемчиликтер кетсе, кандай кылып оңдош керек, окуучулар менен кантип иштеш керек, алар менен окуучулардын сырткары ата-энелер менен кылган мамилесин, иштешүү тартибин баардыгын үйрөтүп жатат. Бул азыркы жаш адистер болсо ошо компьютердин жагын абдан жакшы өздөштүргөн, ар кандай көрсөтмөлүү слайдтарды жасайт. Анан менин практика өтүп аткан кызым абдан аябай сезимтал, аябай жакшы кыз экен. Классында староста экен. Анан мага бөлүнүп калды. Мен кандай тапшырма бербейин, убагы менен аткарат. Сабакка кээде жарым саат эрте келет. Анан болсо мен ушу кеткиче жанымда жүрөт да, баарын үйрөнүп алайын, билип алайын депчи, аябай дилгир кыз экен да. Анан мен эмнелерди өтүп атам, кандай баардыгын тең эмеге тартып атат да. Телефонго, видеого тартып атат, сүрөткө тартып атат. Мен айттым, кандай гана жардам болбосун, кел, мен баардыгын көрсөтүп берем. Ал айтып атат, эмдиги жылы сөзсүз түрдө ушу сизге бөлүнөм деп эме кылып алды. Эмди жылда келсем болот дедим. Быйыл адаптациялык практика болгондуктан бизде сабак өтүү менен алектенген жокпуз. Биз жөн гана сабакты кантип өтүш керек, анын методикасын, окуу тартибинин баардыгын практика жүзүндө көрүп жатабыз. Келечекте Айнура эжедей мыкты мугалим болгум келет. Анткени Айнура эжени көрүп, мен өзүмө кандайдыр бир мотивация алам. Айнура эженин ушундай жоопкерчиликтүү окуучулар менен өзүнүн энесиндей болуп иштешкени өтө мага жакты. Ошондуктан мугалимдик кесипке болгон сүйүүм андан дагы арта түштү деп айтсам болот. Ар бир предметтин өзүнүн жагдайына жараша жана эс алуу тынымдарын көрсөтөбүз. Мисалы үчүн бала деген жакшы эстеп калыш үчүн жанагы математика сабагында 5-4-3-2-1, 5-4-3-2-1 бул жерден колдору менен да иштейт, буту менен да анан артты көздөй дагы жаңылбай санайт да. Мен ал жерден баягы 5-4-3-2-1 дегенде 2 деп койсом 2-1 деп андан ары улап кетет да. 4 десем 4-3-2-1 деп муну математика сабагында колдоном. Андан сырткары болсо дагы көптөгөн оюн бар. Ал дагы бир оюндун бир түрү камгалар бар да. Мисалы үчүн бул даамдуу тамак бышырабыз деп коет да. Муну болсо тегерек кылып бул жерге тизип коебуз. Могу баш тамгалардычы. Анан балдар даамдуу тамак бышырабыз деп ушуну тегерен баягы басышат. Баскандан кийин топ деп мугалим айтканда, мисалы үчүн сөз байлыгын өстүрүш керек. Мисалы үчүн жана бир окуучум мыга токтолду эле, анан кийин мы деп туруп манты деди да. Ана мантыга кандай ингредиенттер кошулат? Мантыга болсо эт кошулат, пияз деп баягы баланы сүйлөтөбүз. Сүйлөгөндөн кийин дагы баягы канчалык ченемде кошулат, анын ичинен ошол манты дегенде канча сөз бар, канча муун бар. Ошону ар кайсы предметке мындай интеграция кылып өтө берсек болот да. Мисалы үчүн канчалык өлчөмдө кошулат деген бул математикага кетип калдык да. Мантыда кандай ингредиенттер бар? Бул жерден адабий окууга кеттик. Манты деген сөздү жөндөп берчи. Кыргыз тилге кеттик, Манты, аточ, илик мантынын, барыш мантыга деп. Тажрыйбалуу педагог өз кесибин ушунчалык жакшы көргөндүктөн дем алыш күндөрү да мектепке келип иштейт. Ошондуктан да классында сабактан качкан окуучу жок. Балдарым бакыт гүлдөрүм, баарыңар жүрөк сүйгөнүм, бириңди бириң урматтап, бактылуу болуп бүрдөгүн дегенде балдарымды аябай жакшы көрөм, баарын бирдей көрөм да. Ошон үчүн менин классымда сабактан качкан, сабактан келбей калды деген бала жок. Бардыгы келет сабакка. Айнура эжебиз бизди жакшы көрөт. Биз да Айнура эжебизди аябай жакшы көрөбүз. Биздин класста 40 окуучу бар. 40 окуучунун ар бири жакшы окуйт. Түшүнбөй калгандарды сураганда күлүп жооп берет. Ал ооруп калганда башка эчелер келет. Анан алар дегенде урушат да. Айнура эже ооруп калганда биз абдан өкүнөбүз. Анткени Айнура эже абдан жакшы мамиле менен бизге мисалдарды түшүндүрүп берет. Айнура эже бизди күлүп жайнап тоозуп алат. Каникулдардан сурайт, жакшы өткөрдүңөрбү каникулдарды деп. Айнура эже аябай жакшы эжеке.
Айнур эже мага экинчи апамдай болот. Өзүнүн кесибин сүйсө, ошо балдарды ушундай апасындай, энесиндей, эжесиндей, билбейм, же бир досундай жакшы көрсө, сөзсүз түрдө сабак эффективдүү болот да. Сабак деген сабактын маңызы чыгат. Гимназиялык мектепте мугалимдердин мыкты, заманбап методикалык алдыңкы көндүмдөрдү өздөштүрүүлөрүндө мектеп администрациясында салымы бар. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууга кандай гана окуулар болбосун мугалимдерди жөнөтүп, алар окуп билген жаңылыктарын кайра мектептеги мугалимдерге жайылтып, өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүп беришет. Эмнени окуп келсем, бардыгын мугалимдерге айтам да, бардыгын мугалимдерге окутуп, мына ушундайды окуп келдим, бул керек, бул мындай болот деп, анан бизде бардык мугалимдер ушундай изденип турат да. Биз дайыма 6 күндөрү чогулуп мугалимдер ушундай жыйындарды өтүп турабыз, мастер класстарды өтүп турабыз. Мен өзүм сабактарымды өтөм. Мен берген тапшырманы мугалимдер көрсөтүп беришет. Кесиптерин сүйгөн, кесипкей адамдар биздин агартуучулар, мугалимдер десем жаңылышпайм. Кесибине берилген мугалим сабактан сырткары жомоктор үчүн да атайын көрсөтмө куралдарды жасап чыккан. Ар биринин тарбиялык мааниси терең. Жасаган көрсөтмөлөрү окуучуларын гана эмес, кесиптештерин да суктандырган. Шаардык семинар болуп, ошондо мугалимдерге өтүп бердим да. Ошондо бул баамчыл баканын сырткы мукабасы мына ушундай болчу да. Анан мына моулардын бардыгын колго ушундай кылып туруп эметип тегип чыккан болчумун да. Андан сырткары мугалим бак болсо, мөмөлөрү балдар. Ушул могу ар бир мөмөгө балдардын сүрөттөрүн чаптайм да. 2-ден 3-төн сүрөттөрдү чаптайм да, анан үстү жагына мугалим мөмөлү дарак деп ушундай көрсөтмө курал жасагам. Андан сырткары ушу сабактарда мен баалоо баракчасы дегенди колдоном. Мугалимдер баалайт го. Бүгүн балдар тынч отурдуңар, сен абдан сонун жооп бердиң, сен абдан жакшы. Бул жерде баалоо баракчасы тескерисинче ошол сабактын бардыгы тең ушу жерге камтылган. Топтун атын жактадым, табышмактарды таптым, кутучага оюмду жаздым, жаңырык окууга катыштым, сөздүк ишке активдүү катыштым деп ушундай 11 пункттан турат да. Андан кийин балдар ар бирине өзлөрү баа коет да. Бул жерде мисалы үчүн топтун атын жактадым, эгерде жактаса, мен ага өзүмө 5 коем, себеби мен жактадым дейт. Кээ бир жерге 0 койду да, чыгарманы талдоону билем. Бул жерге 0, мен ага катышкан жокмун деп ушинтип балдар өзлөрүн да баалашат да. Анан жыйынтыгында канча очко топтогону бул жерге жазылат. Жаңы окуп келе жаткан балдарга мына мондай карточкаларды колдоном да. Бул жерден балдар эң биринчи окушат. Окуйт, анан окугандан кийин ушу муундардан дагы сөздөрдү курайт да. Азыр ушул тапта жанагы даярдоо класстарын окутуп жатам, ошол убакта балдар эмне кылышат? Муну окуйт, канча сөз окусо ошончон өзүнчө жыйнай берет да. Мисалы ата, от, мен токтогула дегенде балдар санайт. Биз көңүлдүү, биз кулмак, биздин максат, биздин иш, өрү салды ынтымак. Мугалимдерге каалайт элем, дайыма позитивдүү болгоо депчи. Эгерде позитивдүү болуп, балдарга ушундай сонун сабак өтсө, биздин жана коррекциялык окууда позитивдүү боюнча дагы тема бар, анан муну да кайбай окуп келип, жон териңен өткөрөсүң да келип ушундай позитив менен балдарга сабак өтсөк, алдыда отурган 2 окуучум сабак аябай жакшы болду, келчи Айша кучакташып коелу деп. Экөө бири-бирин аябай жакшы көрүп атат да. 2 кыз отурат, анан баягы демек бардыгына тең ушундай позитив, жакшы бир көңүл болсо, бир жакшы бир сөз болсо, балада сөзсүз шыктануу болот. Сиз мугалимдик кесипти кантип тандап калдыңыз? Мугалимдик кесипте мен биринчи мугалим Интериев Жумабай деген агай болчу. Жакында эле өтүп кетти да, 90 жаштан ашты. Анан ошол кишинин сабак бергени мага аябай чоң бир эме болду, мотивация болду. Ал киши ушундай зыңкыйып сабакты сонун көрсөтмөлүү өтөт эле. Анан карап бир ичимен бир кыялданып койгон элем да. Андан кийин келип ушу педфакка тапшырып калдым Арабаевада. Ал жактан окудум. Ал жактан дагы эми старосталык милдетти дагы аткардым. Класстан тышкаркы иштердин бардыгына катышчубуз. Аябай аякта дагы ушундай жүрчүбүз. Андан кийин келип мектепке келдим. 39-чу мектепке келип иштедим. Анан бир нече жылдан кийин ушу 69-чу мектепке келип, баягы ушу жерден байыр алып, ушу жерден өсүп өнүгүп, ушу мектеп менен чогуу жашап келе жатам. Билим берүүгө берилген педагогдун жашоосунун көпчүлүк убактысы чындап эле мектепте өтөт. Айтымында кесибин сүйгөн адам гана балдарга терең билим бере алат. Ал үчүн мугалим тынымсыз эмгектенип, окуп, улам заманбап көндүмдөрдү өздөштүрүп туруусу кажет. Айнура Мааткеримовадай окуучуларын шыктандырып, аларды сабакка кызыктырып, билим деңгээлин жогорулаткан тажрыйбалуу мугалим ар бир мектептин сыймыгы.